Мен укук органдарынын жетекчилерине кайрылат элем да, айтсаңыздар, эми сиздер практикада билесиздер да, 7 айга чейин деп мондай вилка жазылып атса, 106 беренеде мисал кылып айтайлы да, сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайларды уюштуруу же кармоо же болбосо плас аракеттерге ортомчулук же сутенердук кылуу боюнча жазада мүлкүн конфискациялоо менен же аны колдонбостон 1000-ден 2000-ге чейин эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салууга же 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга деп жазылат деп жаздык да. Бирок практикада дегенчи, урматтуу жетекчилер, биздин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67 беренеси боюнча эркинен ажыратуу жазасы 6 айдан кем болбойт деп жазылып атат да. Ошондо мындай чоң вилка болгондо, мисалы деген СИЗОдо 1 жылдан көп кармай албасак, анан дагы жаңы мыйзамды өкмөт алып келип атасыздар, один к двум дням кылыпчы, один к двум кылып. Ошондо деген СИЗОдо 1 жылга жетпей, мүмкүн ушул статья менен чыгып кетпейби да? Практикада кандай болот бул? Ушуларын айтпайсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Бул боюнча биз комитетте айтканбыз. Колдоп атасыз, бул туура эмес болуп калып атат, Сиз айтканыңыз туура, анткени вилка аябай чоң болуп калган. Себеби мен айткам, Сиздин сунушуңуз кандай болду ошондо? эркинден ажыратуу деген 6 айдан башталат, сиз белгилегендей. Анан ар бир иштин жагдайына карата аны сот гана аныктайт. Эми иштин жагдайына, айыпкердин инсандыгына, өздүгүнө көңүл бөлүү менен аныкталат. Бирок 6 айдан сиз айткан 5 жылга чейин, 6 айдан 15 жылга чейин бул абдан чоң эме болуп калган, вилка болуп калган. Ошо жагын эске алса жакшы болот деп биз айтканбыз. Анан сот 6 ай кылып койсо, анан ошо бир нече ай отургандан кийин жана чыгып кетет да, туурабы? Даже түрмөгө жетпей эле чыгып кетет экен да, ошондой кутулуп. коопсуздуктар бар болот, болушу мүмкүн. Анда деген биз бул жерден деген 3 жылдан 5 жылга чейин же 5 жылдан 7 жылга чейин деп мына мен коллегаларым да туура сунуш кылып атат. Сиз да ошону колдой турбайсызбы? Ошентип киргизели анда, Ушул жагынан урматтуу коллегалар, урматтуу Сүйнө Мырзакович, эми сиз да тажрыйбалуу жетекчи болуп иштегенсиздер. Эми практикада мындай болот деп атайын сурадым да, анда ушул жактан биз өзгөртүүлөрдү киргизсек, сиз да колдоп бересиз болуш керек, Кандай дейсиздер, Сүйнө Мырзакович? Туурабы? Эми бул биринчи окууда сунуштар киргизиш керек болчу булардын бардыгынчы. Эми азыр экинчи окууга келип калып атат жогорку кеңешкечи. Анда буну дагы жазуу түрүндө коллегаларым бериптир. Ушуну расмий түрдө жетекчилерден сурап коеюн дедим да. Колдоп атсаңыздар, анда бул өзгөртүүлөрдү инициаторлор катары биз да колдоп беребиз да. Рахмат. Рахмат.